саламатсыздарбы? Мен азыр сиздерге Taobao сайтынан кантип товарды корзинкага салыш керек экенин көрсөтүп берейин. Ал үчүн сиздер мурун Play Market'ten Taobao приложениясын көчүрүп алгансыздар. Көчүрүп алгандан кийин ал приложенияга киресиздер дагы. Бул жерден өзүңүзгө жаккан товарды тандайсыз. Мисалы мен моурекини тандай турган болсом, бунун баасы 19,9 юан экен. Бул могул жерде турган бул кызыл менен белгиленгендер, бул ошо товардын баасы. Муну ушул товарга киресиздер дагы. Бул жерден товардын качествосын карасаңыздар болот. Отзывдарын окусаңыздар болот. Бул жерде отзывдар жазылган. Эми муну сиздер корзинкага салыш үчүн эмне кыласыздар? Мына могул жерде корзинканын сүрөтү турат плюс белгиси менен. Муну корзинкага салып коесуздар. Бул уже заказ кеткен жок. Муну корзинкага жөн гана салып койдуңуздар. Муну бул жерден тандайсыздар. Кайсы цветин каалайсыздар? Муну же муну экөөнүн бирөөсүн тандайсыз дагы. Көбүнчөсү кичинекей детский кийимдер, кичинекей балдардын кийимдери бул жерде сантиметр менен, рост менен берилет. Бул жерде мисалы бир балаңыздын канча рост экенин тандайсыздар дагы. Канча штук аласыздар? Минусту басып берсеңиз, плюсту басып берсеңиздер көбөйө берет. Канча штук минусту бассаңыздар азаят. Анан могул жердеги кызыл, оранжевый болгон цветти басып койсоңуздар, бул уже корзинкага түштү. Ушундай кылып тандап корзинкага сала бересиздер дагы. Ал салынган товарды кантип көрөсүздөр? Мына кайра эле биринчи бетине чыгып, бул жерде корзинканын сүрөтү турат. Ушул корзинканын сүрөтүн бассаңыздар, мына өзүңүздөрдүн жанагы тандап койгон товарыңыз чыгат.